Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, орозо туткан кишинин уйкусу ибадат, макулбу? Унчукпай жүргөнү таспих дейт. Орозодо көбүнчө сүйлөгүң келбей калат да, чарчап каласың да. Сүйлөгүң келбей калат. Ошондо да гыжалат болбой эле кой да. Субханаллахын соогун ала берет экенсиң да. Субханаллахын соогун ала берет. Эгер субханаллахны баштай берсең, алхамдулиллахны баштай берсең, Аллаху акбарды баштап зикир кылып берсең, уже канча сооп го. Иә. Мына кетип калганда. Анын унчукпай жүргөнү не дейт? Таспих. Орозо туткан ырыскысына Алла Таала барака берет. Дуанын кабыл болгону вообще эле кабыл болот, бирок өзгөчө дагы специальный убада берип койгон. Орозо туткан адам ифтардан алдын дуа кылса, шек күмөнсүз. И дозоктон чыгара турган күн дагы орозо айында да. Кайсы айда экен? Орозо. Бүгүн 19 апрель Сокулук районунда ушундай акция болуп атыр. Баары мүшөк ундар. Сахар где-то 10 килодай. 10 кило 10 литр май, чай, туз, күрүч, лапша, un. Ушундай экен акциясы. Ассалам араб фонду ушундай кылып жардам берип атат экен. Музоолу уйдан дагы жардам берип атса керек. Чынагандарга. Музоолу уйда берип атат да? Бой кичинекей уй го бул. Уй экенби музоосу менен? Тууптур да булар, ба? Өздөрүнүн музоолору экенби? Эми ата өзүнүн музоолору экен. Birden bola turpokturma oldu. Anlagan bayram ol bola. Birden bola turpokturma oldu. Allah'ın izniyle dep eksan kılıp sizlerge jardam alып kelgen eken. Ушул биздин демөөрчү Алфа мектебинин жетекчилигине, şu Kuveyt мамлекетинин өкүлдөрүнө чоң ыраазычылык билдирем. Мына сиздерге бүгүн өзүнүн жардамдарын азыр таркатып берет. Оз ачарда нас калды. Мен сөздү да кыскартайын дагы. Сөздү ушул демөөрчүлөргө, ушул сиздерге жардам берген өкүлгө берсем анда. Рахмат. Şu ballarga dağı, şu jardam bergenlerge dağı tani canı sak olsun, salamat olsun. Mana şu bergenlerge çok rahmat ömrü uzun bolup şu jaman kasaldan aman esen kutulup keleydi olsa ururlar. Assalamu aleykum, hurmatly apalar, ejeler, karındaşlar, havalar, ağalar, kanday salamatсыздарбы? Биринчиден сөзүмдү быйыл кирип келген орозо айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат. Биз Астана бир кайрымдуулук фонду Бишкек шаарында жайгашканбыз. Анын генеральный директору Саид Байми деген мырза барыңыздар таанысаңыздар керек. Ал өзү келе албай калса дагы өзүнүн ысык саламын сиздерге жолдоп берди. Кудай Таала баарыбызды ушул иликтен батыраак айыктырсын. Жалат эли, жалпы кыргыз эли ушул илдеттен тезирээк кутулуп, өнүккөн эң алдыңкы мамлекеттердин катарына коштайлы. Ал сөзүмдү кыскартайын да башка жерге баруу керек эле. Мындай бардыңыздарга жетет. Мындай жакын болбостон бирден жардамыңыздарды алып, Мына ошол фамилиясын өндүрөсүң да. Азыр айтайын. Айда.
Апалар, бұл жаққа келіңдер. Өтерің. Бардыларының арқасына өтесіздер. Басқасы барлар өтсілер. Арқасына өтесіздер. Бұл еш жақ кетпейді, бұны толтырғана көрсетіп, мына кеткіздің ағы бетін Сыйлық дегенде сіздің жасаған ишиңизге бериле турган мактоо, ардак, баракча, же орден, же медаль, же болбосо дагы бир жылдызча, же акчалай сыйлык. Эми биздин мына тутуп аткан орозобуздун дагы өзгөчө сыйлыгы бар. Ал Аллах тараптан гана берилет. Биринчи, мен тутуп аткан, сиз баарыбыз тутуп аткан орозо өзү эмне? Ал жөнүндө ас-сыям жунна ва викая. Орозо бул калкан. Калкан деген ал инсан мурдагы аскерлер, жоокерлер жоого чыкканда, душманга чыкканда башына, өзүнүн денесине соот кийим кийинип, душмандын найза кылычынан, жанын жебесинен колко кылып сактана турган чоң төгөрөк, ок өтпөс, найза өтпөс темир. Бул калкан. Орозода куд ошондой калкан. Эмнеден калкан? Кабыр азабынан, кыяматтагы тозак азабынан. А эң негизгиси бул жашоодогу тилибизге, көзүбүзгө, жүрөгүбүзгө, денебизге өзүнчө калкан. Жаман нерсеге агыта койбойт. Жаман нерсеге жол бошото койбойт да. Калкан тосуп турат бардык нерседен. Жада калса өзүңүздүн бөтөлкөңүздөгү, ишеңиздеги, идишиңиздеги адал сууңузду дагы ичкенге калкан да азыр орозо. Жок, ичпейм, анткени мен орозом бузулуп калат деп, ооз ачканга чейин сактанып турасыз. Азыр бүгүнкү күндө 100 адамга таркатабыз дейт, азыр 77 адам болду. Ар биринин адресини, ошого үй бүлөдө канча адам, телефон номери жазылат экен да. Буга чейин 1,5 миң адамга жардам берилди. Карантин болгондон беричи. Бүгүнкү күндө ошо 100 адам деп айтылды. Кудай буйрса бүгүнкү түнү менен түн саат 12 чейин 100 адамга жеткирилет. Салам урматтуу достор. Бүгүн биз элчиликте колл центрде дежурствага келдик буйрса. Диаспоранын мүчөлөрү, коомдун мүчөлөрү бардыгы кызмат кылып турушат. Азыр биздин жумушубуз раздачага баягы бөлүнгөн акчалар боюнча продукталар алынган. Баягы интернетте айтмакчы, азыркы дүн болуп аткан 10 миллион тууралуу акча бул продуктка гана кылып берилет экен бул акча, бирок ошол 10 миллиондун 4 миллиону гана Москва шаарына бөлүнгөн экен. Калган акчалары ошол ар бир Россия шаарларына бөлүнгөн экен. Ошол бүгүн кызматка келдик, буйрса элибиз ар дайым тынч болсун, эч ким оорубасын. Кимдерге берилген жөнүндө да айтып койсоң бир ооз. Ошону айтып кетейин. Кутман кечиңиздер менен мекемдештер. Ушул бүгүнкү дежурствонун анча-мынча информациялары жөнүндө айта кетейин сиздерге. Бул жерде мына ушул 10 миллион акча жөнүндө тегерегинде анча-мынча түшүнбөстүктөр, туура эмес информациялар кетип атты да. 10 миллион рубль бул жалпы Россиянын составына берилиптир. Жалпы Россияга берилген акча экен. Анын ичинен 4 миллиону Москва шаарына, Москва областына. Плюс ошого эле кошо Челябинск областына, Санкт-Петербург дагы бизге карайт экен. Ушул 4 миллион акча Москва, Московская область, Санкт-Петербург жана Челябинск областтарына бөлүнүптүр. Ошондуктан бул кагаздарда бүт жоболор жазылып турат, печаттар менен бүт өзүнүн инструкциялары менен кимдерге берилет ошондо. Бул жерде мына биринчи берилүүчү көп балалуу үй бүлөлөргө деп жазылыптыр. Жалгыз бой энелерге деп жазылыптыр. Кош бойлуу аялдарга,
жашы улгайган жарандарга акча түрүндө эмес, тамак аш түрүндө жана такыр жашаган жери жок калган жарандарга убактылуу жатакана, хостел жайгаштырууга бөлүнүптүр бул акчалар. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарга ушул кыйынчылык күндөрдө бири-бириңиздерге сабыр канат тилеймин, түшүнүктүүлүк менен, сабырдуулук менен, акылдуулук менен мамиле кылып, ушул сыноодон чыгып кетели. Ар бирибизге акча бөлүш керек экен деген түшүнүктөн аз болойлу, жыгылганды таяганга даяр болойлу. Кудайга шүгүр, кыргыздын учу кур эмес, мына өзүңөр көзүңөр көрүп, канчалаган жигиттер, кыздар, бекендештерибиз чуркап жүрүшөт. Азырынча ушундай эле өмгөттөп калган бизде ситуация каттала элек, анча-мынча урукчандарыбыз эле болбосо. Бирок ошого жеткире койбой, жардам колун сунгандар, муну колл-центрдин эшиги басылбай атат. Мен жардамга келдим деп, жарымдын уже батпай кеткендигине байланыштуу уже үйлөрүнө кайтарышты. Графикке коюшуп, силер могу күнү келгиле деп. Ошондуктан оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Биз сиздер үчүн дайыма кызматтабыз. Сиздер дагы ден соолукта тынч аман үйдө паникага алдырбай, нервтериңиздерди сактап, өзүңүздөрдү сактап тынч отуруңуздар. Рахмат. Чоң рахмат, Айнаш дагы кеңири маалымат берип кетти. Буюрса, колл-центрден дагы кеңири маалымат алыш үчүн телефондорду мен жазып коебуз түгүнө. Буюрса ошол телефондор менен байланыссаңыздар да болот. Элибиз тынч болсун, эч ким оорубасын. Жигиттер кызматтар Кара Сукондан дагы келип отурат жигиттер. Орозо нур 30 күндөн куралган. Рамазан дилди ыйманга сугарган. Ою терең адам сезип сыралган. Зарылдыгын бул жалганда кем эмес. Орозосуз өтүп кетсең миң арман. Андыктан жараткан Аллах Таала бул Рамазан айын толугу менен кармап алуу мүмкүнчүлүгүн жалпыңыздарга насип этсин. Берекелүү Рамазан айы маарек болсун мекендешим. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.